Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Каналга жазылып, видеого лайк басып, сөзсүз түрдө комментарий калтырууну унутпаңыздар. Кыргыз спортчуларын колдоп туралы. Кыргыздын грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги балбаны Акжол Махмудов активдүү машыгып жаткандагы видеосу менен бөлүштү. Алдыда өзүңүздөр билгендей күзгө жакын Азия оюндары жана лицензиялык дүйнө чемпионаты бар. Спорттук форманы жоготпой даяр туруу керек. Акыркы жолу октагонго 2022 жылдын ноябрында чыккан мушкерибиз Азиз Сатыбалдиев UFC уюмунун жаш мушкери Рауль Росас Жуниор менен машыгып жаткандагы видеосу менен бөлүштү. Анда атаандашын жерге жыгып жатканын көрүүгө болот. Эске салсак, Азиз Сатыбалдиев акыркы жолу былтыр 18 ноябрда Matrix Fight Night уюмунда бразилиялык Фабрисио Оливейраны жеңип алган. Көптү үмүттөндүргөн мушкердин кийинки беттеши качан болору белгисиз. Күтө туралы. Кыргыз жудочусу Эрлан Шеров Монголияда өткөн чоң шлем сериясындагы мелдеште финалга чейин жетип, күмүш медалга ээ болду. Улан Батардагы турнирде спортчубуз 90 кг салмагында күрөшүп, өз жолун 8-ден 1 финалдык бөлүктөн баштады. Алгач ал Румыния жана Франциядан келген атаандаштарын жеңип, жарым финалга жетип барып, орусиялык спортчуну жеңип алды. Андан соң чечүүчү бөлүктө дагы бир орусиялык спортчу Михаил Игольников менен күрөшүп жеңилип калды. Муну менен Шеров алгачкы жолу карьерасында чоң шлем мелдештеринин финалына жетти. Буга чейин өткөн жылы ал Азия чемпионатында 2-чи орунду ээлеген. Brave CF уюмунда биздин мушкер Немат Абдрашитовго жеңилип, курун тарттырып жиберген Роман Богатов менеджер Марат Бекмуратов менен кат алмашкан. Аны Бекмуратов өз баракчасына жүктөп, эл менен бөлүштү. Мурун UFC уюмунда жалгыз беттеш өткөргөн Богатов Немат менен болгон беттеште чоң тажрыйба алганын жана бул курду Немат жеңип алганына кубанычта экенин жазууда. Ошондой эле Нематтын эмгегин баалап, бутта туруп мушташууда мыкты экенин белгиледи. Өзүңүздөр бул кат алмашууну окуп алсаңыздар болот. Нематка мындан ары да ийгиликтерди гана каалайбыз. Арлет Бакытбек уулу аттуу мушкерибиз өз баракчасына буту менен лапаны таамай тээп жаткандагы видеосун жүктөдү. ММА боюнча да чыгып жүргөн спортчу акыркы жолу жеңилип калганы эсиңиздерде болсо керек. Алдыда ийгиликтерди каалайлы. Опа! Азамат мынакей. Арлет деген эр жигит. Кикбоксер. Мынакей. Ушул агабыздын уулу. Кана, сен өнөрүң көрөкчү эме. Ак көйнөктү кийип теп салчы. Эмес сага. Баракелде. Мына ушундай достор, видеого лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Каналга жазылып, коңгуроону басууну да унутпайлы.